Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Биз азыр Военный Антоновкада салынып аткан объектке келдик. Бул жерде 7,5 7,5 болгон 2 кабаттуу үй салынып жатат. Азыр сиздерге чакан маалымат берип кетебиз. Мынакей бул жерден азыр биз эшиктин проемунда турабыз. Эшик коюлган соң бул жерге откостор чыгарылат да. Ушул жерден даана көрсөңүз болот. Гипсокартондун үстүнөн бул жак бетине 2 слой жука шпаклевка тартылган. Сип панелдин дубалдары түз болгон себептен аябай калың шпаклевка тартылган эмес, жана кыйшык жерлери болуп түздөгөн мындай көйгөйлөр жаралган эмес да. Бул азыр 2 слой шпаклевканын үстүнөн анан орусча айтканда шкурка деп коет. Шкуркасы тартылат дагы. Шкурканын үстүнөн анан атайын водоэмиссионный краска себилет. Анын үстүнөн болсо лактайбыз. Көп учурда биздин кардарларга суроо туулат да, электромонтаж наружный болгондо көрүнүп калабы депчи. Мына бул жерде азыр көрсөңүздөр болот. Интернеттин кабель точкасы, антеннаныкы, андан тышкары дагы колдонуучу точкалар турат да. Ошого карабастан дуал түп-түз бойдон эч бир кабель көрүнбөй эле, байкалбай эле турат. Биринчи этаждын дуалынын бийиктиги болсо бул 2,80, ал эми потологуна болсо орусча айтканда натяжной потолок деп коебуз. Ошондой ак болгон натяжной потолок тартылат. Биз азыр үйдүн экинчи кабатына көтөрүлдүк. Экинчи кабаты болсо бийиктиги 2,5 метр болгон, кардардын каалоосуна жараша. Ал эми потолокко дагы гипсокартон чаптап, потолоктун үстүнө дагы шпаклевка тартылды да. Азыр видеодон көрсөңүздөр болот. 2 слой шпаклевка тартылып, кийинки жумушка үй азыркы учурда дайын.